18-күн. Бүгүн мен ата-энелерим үчүн жалынам. Алар мага кылгандардын баары үчүн чын жүрөгүмөн жалынам. Менин сүйүктүү ата-энелерим, силер менден жеңиштерди гана күтөсүңөр. Менин ийгиликтүү болгонумду кыялданасыңар. Силердин сүйүүңөр мени алдыга көздөй басканга жардам берет. Силердин сөздөрүңөр мени шыктандырат. Бүгүнкү күндөн баштап мен силер үчүн бүгүн эмне кылдым деп өзүмөн сурайм. Силер үчүн эчтеке кылбаган күндөрүмдү мен жоголгон күндөр деп эсептейм. Мен силер үчүн күнүгө 5 жолу жалынам. Ар бир айда өзүмдүн кирешемдин 10% алып силерге берем. Менин жупуну колдоомду кабыл алууңарды суранам. Силер мага жашоону бергенсиңер жана силерди эч ким менен алмаштыра албайм. Мен силер үчүн эмне кылсам дагы баары бир мен силердин алдыңардагы карызымдан кутула албайм. Силердин ата-энелик сүйүүңөр баа жеткис. Эгер мен эртең менин балдарым мени сыйлап турганын кааласам, мен силерди сыйлашым керек. Балким бала чагымда мен силерге анча сыйлуу мамиле кылбагам. Силердин мен үчүн жасагандарыңарды бул ушундай болуш керек, баардык эле ата-энелер ушундай кылат деп кабыл алчумун. Бирок азыр билем, бул андай эмес. Силер мага милдеттүү эмессиңер. Силер мага жашоо бердиңер. Мен үчүн баарын жасадыңар. Чынчыл, эмгекти сүйгөн адам кылып тарбияладыңар. Куран китебин окуганды үйрөттүңөр жана менин ички дүйнөсү бай адам кылдыңар. Жана ошонун жардамы менен мен алдыга баратам. Мен силерди сүйөм, силерге кызмат кылам, менин сүйүктүү ата-энелерим. Мен силер үчүн күндө жалынам. Мен силерге дүйнөнү көргөзүш үчүн акча чогултам. Силердин жашооңорду ыңгайлуу, кызыктуу, эсте каларлык болуш үчүн, жашооңордун сапатын жакшыртыш үчүн акча чогултам. Мен билем, дайыма мен үчүн Кудайга жалынып тургандар силер гана. Менин артыкчылыгымды гана көргөндөр силерсиңер. Башкалар түшүнбөшү мүмкүн, кемчилигимди гана байкашы мүмкүн, сындап, ичкүйдүүлүк кылышы мүмкүн. Бирок силер гана мен жактасыңар. Силердин сүйүү мага күч берет. Силердин батаңар мага ишеним берет. Мен силердин батаңарга шайкеш келгенге аракет кылам жана дайыма силердин колдооңорго муктажмын. Силердин мамилеңерди мен өзүмдүн балдарыма өткөзүп бергим келет жана ата-эненин батасы канчалык маанилүү экенин түшүндүрүп бергим келет. Эмне кылсам дагы, эмнеге жетсем дагы силердин уруксатыңар менен жана силердин батаңар менен. Кээ бирде мен материалдык байлыкка жана ийгиликке жетким келген каалоодон көзүм эч нерсе көрүнбөй калат жана силер гана көрөсүңөр. Анткени силер жашоо деген узун жолду басып өткөнсүңөр жана силер мени туура жолго салып турасыңар. Мен силерди сүйөм, менин ата-энелерим жана мен силерди өмүр бою сүйөм, өмүр бою кызмат кылам. Силер үчүн, силердин ден соолугуңар, бакубатчылыгыңар үчүн жалынам. Мен дайыма силер менен бирге болгум келет. Бирок тилекке каршы дайыма эле андай болбойт. Бирок мен дайыма силер жөнүндө ойлоном. Мен силерди сүйөм жана сүйө берем. Мен жолдуумун жана ийгиликтүүмүн, анткени мени менен бирге силердин батаңар. Өзүмдүн мурунку жашоомду анализдеп, силердин батаңар менен жасаган иштеримдин баары ийгилик алып келгенин түшүндүм. Мен силердин кеңешиңерди баалайм жана дайыма укканга аракет кылам. Мен силер менен сыймыктанам. Билем, менин жүрүм-турумум дайыма эле силердин идеалыңардай болгон эмес, бирок силер мага сабырдуу болгонсуңар. Жана менин балдарым дагы менин элестеткенимдей болбойт. Бирок мен дагы аларга сабырдуу болом. Мен алардан эң жакшыны алам: сабырдуулук, түшүнүү, жашоого кубануу жана бул сапаттарды балдарыма өткөзүп бергенге аракет кылам. Мен жакшы иштерди силердин атыңардан кылам. Курмандыкты силердин атыңардан жасайм жана силерге жардам берип туруу үчүн дайыма акча бөлүп турам. Менин сүйүктүү ата-энелерим. Аллах ыраазы болсун силерге.